саламатсыздарбы? Мен өзүмдү тааныштырып өтсөм, аты-жөнүм Асекова Советкул Усеновна. 2003 жылдан 2008 жылга чейин Скрябин атындагы Кыргыз агрардык улуттук университетинин агрономия жана токой чарба факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн соң, Корея Республикасынын Түштүк провинциясында жайгашкан Кюмпук улуттук университетинин колдонмо биоилимдери, тагыраак айтсам, молекулярдык биология курстарын 2010-2016 жылдары ийгиликтүү аяктап, докторлук даражага ээ болгондон кийин Корея Республикасынын айыл аймактарын өнүктүрүү башкармалыгында өсүмдүктү өстүрүүчүлүк илимдер борборунда квалификациямды жогорулатуу максатында илимий изилдөөчү болуп 3 жыл эмгектендим. Учурда Корея Республикасынын айыл аймактарын өнүктүрүү башкармалыгында Корея мамлекетинин айыл чарба технологиялар боюнча эл аралык кызматташтык программасынын постсоветтик өлкөлөр боюнча координаторлук ишти алып баруудамын. Бул эл аралык кызматташтык программасынын бирден-бир максаты болуп, алдыңкы айыл чарба технологиялар жана техникалык тажрыйбаларын өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө тааныштыруу. Иш жүзүндө практикада колдонуу, ошондой эле айыл чарба кызматкерлерине жана дыйкандарга тренингтерди өткөрүп келүүдө. Андан сырткары айтмакчы, алдыңкы технологиялар боюнча айыл чарба жаатында жасалган иштерин, өзлөрүнүн жетишкендиктерин пайдалануу менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн айыл чарбасынын жакшырышына да өз салымдарын кошуп келүүдө. Кыргыз айыл чарбасынын бүгүнкү күндөгү негизги көйгөйү андан ары өнүгүү үчүн ресурстардын жана билимдин жетишсиздиги себеп болууда. Андыктан айыл чарба продукциябызды өндүрүүдө жергиликтүү эл аралык жана эл аралык атаандашты жеңип, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспортко чыгуубуз керек десек, албетте билимдүү жана тажрыйбалуу айыл чарба адистерин даярдоо болуп эсептелет. Урматтуу абитуриент, сиз эл аралык деңгээлде ардактуу кесиптин ээси болууну самасаңыз, анда Кыргыз агрардык улуттук университети сиздин бардык талаптарыңызга жооп берет. Это Центр международного сотрудничества в области технологии. В этом месте проводится оценка и поддержка различных региональных проектов, исследовательско-учебные мероприятия и тренинги. В этом году в Кыргызстане планируется подписать меморандум между обеими странами и, соответственно, открыть центр под названием «Копия Кыргызстан». Корейская программа международного сотрудничества сельскохозяйственных технологий, сокращенный как «Копия», установили центры и партнерские отношения с 3 континентами мира. Находятся и работают они в рамках двусторонних, многосторонних договоров и 20 странах Азии, Африки и Латинской Америки.